Ажырашкан аялдар эрин эч качан кечирбейт. Бирок бир нерсени ушул жерде ачык түрдө мисал менен айтып коеюн. Мына мисал үчүн у деп коелу, захар. Уус жыландын да эле уусу болот го, чакканда өлтүрөт. Мунун мисал үчүн у деп ала турган болсок, мына сизсиз. Мына сизсиз, а мына Ташмат, Эшмат сиздин күйөөңүз мисал үчүн. Буну сиз эч качан кечирбейсиз, а? Бирок кечирбе дегени, мына сизди кечирбей турган адамыңыз боло турган болсо, сиз эч качан кечирбейсиз буну. Да, кечирбең. Кечирбесеңиз дагы, бирок бул күндө бассейнге барат, күндө тамагын жейт, күндө рахатын алат, күндө ошо үйлөнгөн аялы менен жыныстык катнашын кылат, күндө рахат, кайф жашоосунда жашай берет. Бул жерде кечирбеген сизсиз. Бул сиздин кечирбегениңизди эч качан түшүнүштү да каалабайт, билишти да каалабайт. Өзүнүн жашоосунда жашай берет, рахатын кыла берет. Эми ну деген экинчи жагы дагы бар. Бул кандай десеңиз, кечирбегендигиңиз үчүн мына у захар күндө сиздин мээңизге куюлат, мынандай болуп. Чай куюлганда куюлат. Эмне үчүн? Себеби сиз мунун жашоосу, мунун көз карашы, мунун ой карашы менен биргесиз да, кечирбегендигиңиз үчүн. Себеби жүрөгүңүз сиз түрмө кылып алгансыз, ошо түрмөдөн чыга албай атасыз. Муну сиз кечирбегендигиңиз үчүн сиз бул жерде азаптап атасыз. Неге? Сизге бул түкүрүп койгон бул адам. Кечиресизби, кечирбейсизби, бул жашоосун жашай берет. Кечирбегендигиңиз үчүн сиз муну унута албай атасыз. Кечирбегендигиңиз үчүн сиз муну түрмөңүздөн кое бере албай атасыз. Жан дүниеңизди түрмө кылып алдыңыз да. Эми экинчи жагы бар. Кечирдиңиз деп коелу. Кечирсеңиз, паланча мени кечириптир деп туруп бул көбүрөөк тамак жеп койбойт. Же азыраак тамак жеп койбойт, же орозо кармап койбойт, же түн тахажжудка туруп койбойт. Паланча мени кечириптир деп бассейнге барбай койбойт деген түшүнүк жок. Буга абсолютно баары бир, сиз кечирсеңиз дагы, кечирбесеңиз дагы бул рахат жашоосун жашай берет. Айтайын дегеним, бул рахат жашоосун жашап атса, сиз неге күндө у ичишиңиз керек? Ушул суроону бергим келет сизге. Эмне үчүн мээңизди мусорго толтурушуңуз керек? Бул рахат кылып жашап атса, сиз дагы кечириң. Муну бегана деп билиң. Сиз рахат жашоодо жашашты баштаң. Мен ажырашкан катынды мисалга келтирдим. Бул любой темага тиешелүү. Акаңыз капа кылабы, бир тууганыңыз капа кылабы, көчөдөгү бейтааныш сизди капа кылабы, айырмасы жок. Мээңизге эмне үчүн захарды ууну чечасыз күндө. Кечириңиз дегени ал өзүңдү кечир деген, өзүңдү кое бер деген, өзүңдү бошондукка чыгар деген. Неге мусулманчылыкта биздин динибизде 3 күндөн ашыкса таарыныш, кек сакташ арам? Неге мүмкүн эмес? Себеби азаптасаң, кыйнасаң өзүңдү ашып барса 3 күн эле кыйнагын. Андан кийин давление болосун, сахар болосун, кыйналганың калат, өзүңдү өзүң куткар, өзүңдү өзүң сакта деген ал. Бул нерсе, бул мыйзам, ал кечириш дегени ол башканы кечириш эмес, өзүңдү кечириш деген, өзүңдү сактап калыш деген, денеңди, мээңди, рухуңду сактап калыш деген. Эмне үчүн энергияңды, максатыңа, селиңе ошо ийгилик үчүн, успех үчүн аракет кылбай, ошо кечире албаган адамды ойлош менен, кызганыч менен, ошонун түнүгүнү кантип жамандык кылам деп кек сактап өткөрүп алба деген. Ал чыныгы адилет таразы эртең акыретке барганда болот. Ошол жерде чечип ала бересиңби менен кандай разборуң болсо. Азыр только период жүр деген. Ошондуктан мен кечире албаган адамдарга өтө таң калам. Кечире албасаң, давление болгонуң калат, сахар болгонуң калат, ооруганың калат, өлгөнүң калат. Бир результатым калбайт аркада. Аркада результатым калат десең, душмандарды күйдүрүштүн, ошо кечире албаган адамдын көтүн күйдүрүштүн жалгыз жолу, аркамды сотат деп айттырыштын жолу бул ийгиликке жетиш. Ийгиликке жетиш бул сен ойлобогон душмандарыңдын бардыгын аркын күйдүрөт. Ишенип кой буга. Ийгилик жарат экен дешим. Ийгилик.